Сулайман Тоо музей комплексине күнүнө орто эсеп менен 40-50 миңдей жарандар, чет өлкөдөн туристтер жана республика аймактан жарандар келип көрүшөт. Ал эми жаш балдарга 25 сомдон, улуу муундарга 50 сомдон, чет өлкөдөн келген туристтерге 150 сомдон атайын билеттер сатылат. Мына бир 2 жыл мурун келип, тамаша кылып, биздин улуттук баалуулуктарыбызды көрүп, ата бабабыздын баскан жылдары бар да бу жерде издери. Ушуларды көрүп кетчүбүз. Анан эми бүгүн досторубуз менен бир досубуздун үйүн өрлүктөп келген элек. Ошону менен bu yakta tamaşa kılıp ketelim dep atayın, çorolor men gelgen. Ошко келгенде өзүдүн тарыктарды карап, биз да көрүп, неме турабыз керек. Бул кылымдарды карыткан бир жылдардын бири. Достор менен, жоролор менен келип отурабыз. Мен ушу Сулайман Тоого бүгүн биринчи жолу келишим. Мен мындай неме кылып, сыртынан эле караганда тоого чыгып неме кылат окшойт деп, мына музейге киргенде аябай таң калдым. Şu Kırgızstanda ушундай өзүмүн şu ошумда ушундай музейде ушундай сонун нерселер сакталган экен көрүп алып аябай суктандым. Şu Kırgızstanda ушундай жерлердин неме болушуна мен өтө чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай жерлердин баары. Атайын музейдеги экспонаттарды көрүүгө облус аймактарынан жана чет өлкөдөн келген туристтерге тааныштыруу үчүн атайын баяндамачылар дагы бар. Көрдүңүздөрбү? Эстеликтер талган экен. 2 чоң, 2 кичинекей. Ал эми коңшу бөлмөдө 7 адам келбетиндеги мына эстеликтер талгандагы, адам түшкөн болгондагы себеби ал өзүнүн ошол жерде жашаган адамды жин шайтандан сактайт деп ойлошкон экен да жаман. Музейдин ичи атайын үңкүр бөлүмдөрдөн туруп, ар бир бөлмөсүндө диний, тарыхый табылгалар турат. Бул жердеги буюм тайымдардын көпчүлүк бөлүгү Сулайман Тоонун айланасынан табылган. Музейдеги экспонаттардын сынын кетирбей сактап калуу үчүн атайын адистер жылына 3-4 жолу дарылоо жолу менен сактап келишет. Жана бул жердеги көбүнчө экспонаттар жана ошондой эле Кыргызстан аймагындагы ислам жана исламга чейинки диний түшүнүктөр боюнча маалымат топтолгон. Ошондой эле Сулайман Тоонун айланасында табылган буюмдар, эстеликтер дагы боюнча маалымат берип кетебиз. Жана Кыргызстан түштүк аймагында баалуулуктар башка жакында археологиялык эстеликтер жана буюмдарды дагы боюнча маалымат берип кетебиз. Ошондой эле бул жердеги буюмдар жана экспонаттар ошол өзүнүн формасын жаман болуп кетпеш үчүн жыл бою 3 жолу дарыланып турат. Жана ошондой эле дарыланганда ошо бир күн 2 күн бою кайра эмен шамалдатып ошол чыгарып бардык буюмдарды дарылап турушат. Жана эң кызыгы Сулайман Тоо музей алгач тамактануучу кафе ресторан кылуу пландалган тарыхый баалуулуктарга бай болуп, мазарлуу жер болгондуктан музей кылуу сунушталган. Музей 2 кабаттуу үңкүрдөн турат. Жалпы аянты 1200 квадрат метр. Мына өзүңөр көрүп аткандай ар кайсымеде карштык деп бөлмөлөргө бөлүнгөн өзүнчө керемет. Акылга сыйбаган адам муну бир колу менен өзгөчө мындай бөлүнүп жасай албай турган өзгөчө үңкүрлөрдүн бириккен ордосу. Мына отурган устун сыяктуу карасаңар, муну көпчүлүк учурда анан 78-жылы курулган экен дегенде адамдар ушундай түшүнүп калышат да, бул тоону оюп курган экен деп. Жок, бул оюлуп курган эмес. Бул миңдеген, миллиондогон жылдар бою ошол адамзат жашоосун баштагандан бери бул жерде ошо адамдар айванаттардан, жырткычтардан, башка сырткы коркунучтардан коргонуу үчүн эл жашап келген үңкүр болгон. Эске салсак 2009-жылы Сулайман Тоо музей комплекси ЮНЕСКО уюмуна кирген. Учурда музей комплекси жалпысынан 33 миңден ашуун экспонаттар сакталып турат. Буга чейин музей кызматкерлери эртең мененки саат 9-дан кечки саат 6-га чейин жумушун улантса, мындан кийин эртең мененки саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин иштеп башташат. Айымкан Исралгызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.